Алыскы Кыргызстандын алтындай жеринде жашап туруучу атам Божок, энем Айшага кандай аман эсен турасыңарбы? Менин жазган каттарым силерге жетип жатабы? Мен болсом немецтик каракчыларга каршы күрөшүп жатам. Немецтик каракчыларды кыска убакыттын ичинде бүт талкалап, кыйратып, үйгө жеңишинен кайтабыз деген тилек чоң. Мен сиздерге билдирейин дегеним төмөнкүлөр. Немецтик фашисттик каракчыларга каршы күрөштө 4 сааттык уруштун ичинде немецтик 8 танкты, 6 бронемашинаны талкалап, немецтик 40 автоматчикти өлтүрдүм. Толугу менен алдыңыздарга барганда айтып берем. Мен 8 марттан 19 мартка дейин фронтто чабуулда жүрдүм. 19 март күнү Виниск шаарынын алдындагы катуу салгылашта жарадар болуп госпиталга жаттым. Согуш кыйын. Анын түрүн адамга көрсөтпөсүн. Далай адам өлдү. Мен 11 күн бою кызыл чоктун арасында жүрдүм. Мыкачы душмандардан көп шаарлар бошоду. Душманды биз жексен кылабыз. Жеңиш биздики болот. Мен ишенем. Кече 23 март 1944 жылы Эсенкожоевдун наамына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнин түзүү жөнүндөгү кабарлаган кат келди. Бирок Эсенкожоев тирүү эмес. Душмандын огу биздин досубузду жана солдатты, Кыргыз элинин уулун, Россиянын түштүгүнүн жаш жазуучусун окко учурду. Алышкандын бир тобун ала жатат окшоймун, ажалым болсо өлөрүмүн, азабым болсо көрөрүмүн, ай тоголуп күн күлсө, айланып кайра келемин. Ден соолук жаман эмес. Касиеттүү Ала тоонун кирсиз абасын жутуп, дүйнөдө теңдеши жок тунук даамдуу суусун ичкен кыргыз баласынын ден соолугу танкедей эле болот экен, алыке. Чыны менен эле сүйбөй турган жерби? Чынында мен силерди жана кыргыз тоолорун көрүүгө ашыгып жатамын. Кандай, саламат турасыңбы? Силердин жалпы жайык саламатта болушуңарды күтүп кат жазуучу Кусейин. Сенин катыңды алганыма бир топ убакыт болуп кетти. Бирок ошодон бери чоло тийип кат жаза албадым. Менин турмушум мурдагыдай. Бирок азыр чуулуу жердебиз. Кайыр кош, саламатта бол. Саламым менен Кусейин. Сагындым тууган жеримди, санаймын тууган элимди. Кайрылып көрсөм калкымды, көргөнү турмуш дартымды. Саламатсызбы, урматтуу курман? Кандай турасыз? Мен аман эсенмин. 3 жолу жарадар болдум. Батыш фронтунда эрдиги үчүн деген медаль алдым. Азыр фронттун алдыңкы линиясындамын. Кат жазыңыз. Кыргыздын жылкысы асыл чыкты тулпар. Согушта атакага кыйын чуркар. Мен кыргызмын дейт мактангандай. Согушта кыргыздын да уулдары бар. Бирдикте орус, казак, татар менен. Согушта манасыңча кайрат бериш. Күч керек, чыдам керек, намыс керек. Жашасын согуштагы биздин жеңиш.